Бүгүн эл аралык тынчтык күнү. Жаркын келечекте өлкөбүзгө түзүп, кандуу согуштарда курман болгон ата-бабаларыбызды эскерүү ар бирибизге парыз. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков талаш чергесинде Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин эстелигине гүл чамбары коюп эскерди. Катарлаш борбору калаада тынчтык күнүнө карата Кыргызстандын бейкутчулугун, тынчтыгын сактаган Ооган, Баткен согушунун катышуучулары авто жүрүш жасашты. Согуш ардагерлери Кыргызстандын коргонуу мүмкүнчүлүгү күн санап өсүп жаткандыгын белгилешет. Президент Алмазбек Атамбаевдин мезгилинде Кыргыз армиясынын күчүрмөндүгү өсүп, сапаты жакшырса, бет алган багытты Сооронбай Жээнбеков улантат. Ош окуясы бул акыркы биздин революция 2010 жылдагы революция ошол маалдарда биз Сооронбай Жээнбеков менен аябай жакындан жардам көргөзүшүп, мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн бирге чечкенбиз. Ушу менен эле токтоп калбастан бул Сооронбай Шарипович бул президент болуп келгенде ошол эле программаны улантат деген ойдобуз да. Ошол эле чек ара маселесин 100%ке чейин чечип берет. Андан бөлөк биз как согушка катышкан киши катары айтып бере алабыз. Биздин Кыргызстанда согуш болуп турбогу бул болгон күчүн жумшайт да. Бизде эч качан согуш болбошу керек. Мамлекеттин бүтүндүгүн, коопсуздугун бекемдөөдө Сооронбай Жээнбековдун салымы ат көтөргүс. Ал өкмөт башчы болуп турганда аскер кызматкерлери турак жайга жетишип, армия курал жарак жана жаңы техникалар менен камсыздалды. Сооронбай Жээнбеков элдин биримдиги гана сырттан келген коркунучка каршы тура аларын терең түшүнөт. Андыктан улутка, аймакка карап бөлүнбөй, бир туу алдында биргөө башкы максат. Сооронбай Жээнбеков билет согуш эмне экенин. Ошон үчүн а киши биздин Сооронбай Жээнбеков Кыргызстаныбызда жана башка жерге салымын кошот деп ойлойбуз. Согушка алып барбайт, согушту кылбайт деген сөзүм да. Кан кечип, согуштун сыноолорун башынан өткөргөн ардагерлер Сооронбай Жээнбековдун Борбордук Азияда тынчтыкты жана коңшулар менен ынтымакты бекемдөөгө багытталган саясатын туура көрүшөт. Анткени чейрек кылым чечилбеген чек ара көйгөйү бир нукка салынып, Сооронбай Жээнбеков менен президент Алмазбек Атамбаевдин сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында 85% такталды. Жээнбеков Сооронбай Шариповичти колдообуздун себеби мына бизде государствого стабилдүүлүк керек. Ошо азыр стабилдүүлүктү аркага дагы 5 жыл, 6 жылга аркага алып кетпеш үчүн биз ошону колдоп атабыз. Сооронбай Жээнбековдун Евразиялык интеграцияны бекемдөөгө жана Россия менен алаканы чыңдоого болгон аракети Кыргызстандын коопсуздугунун кепилдиги болуп саналат. Ал өлкөнүн президенти болуусу менен мамлекеттин кызыкчылыктары терең корголоруна согуш ардагерлери терең ишеним көрсөтүшөт. Сооронбай Жээнбеков 9-номер. Кыргыз көчү жолун улайт.